Трамп АКШ Ирандан ядролук коркунуч жок экенине көзү жеткенде чыгат. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандан АКШ куралдуу күчтөрү ядролук коркунуч жок экенине көзү жеткенден кийин чыгарын билдирди. Ошондой эле зарыл болбосо тактикалык соккуларды берүү үчүн кайра кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин кошумчалады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Так убактысын айта албайм. Биздин чыгышыбыз тез болот, деди Трамп Reuters агенттигине. Трамп ошондой эле АКШнын аракеттери Иранда ядролук курал болбойт деген кепилдикти түзгөнүн белгиледи. Жогорку соттун төрагасы ЖМК өкүлдөрү жана блогерлер менен жолугушту. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев 20дан ашык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана блогерлер менен жолугушту. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Сатыев жолугушуда массалык маалымат каражаттары 4-ч бийлик катары коомдук пикирди калыптандырууда маанилүү роль ойногонун белгиледи. Ал журналисттерди жана блогерлерди сот системасынын ачыктыгын камсыз кылууга, тең салмактуу жана объективдүү маалымат берүүгө чакырды. Ошондой эле төрага Жогорку соттун өткөн жылы аткарган иштерине токтолуп, алдыдагы пландар менен бөлүштү. ЖМК өкүлдөрү суроо берип, сунуштарын айтышты. Ал эми Сатыев алардын сунуштары сот системасы үчүн маанилүү экенин белгиледи. Жолугушуу ачык жана конструктивдүү өткөнү тараптардын бири-бирине ишенимин бекемдөөгө жана коом үчүн маанилүү маселелерди талкуулоого өбөлгө түзгөнү айтылды. Мындай форматтагы жолугушуулар мындан ары да улантылары маалымдалды. ФИФА башчысы Иран курамасын дүйнө чемпиондугуна чыгышы менен куттуктады. Жани Инфантино жетектеген эл аралык футбол федерациясы Ирандын футбол боюнча улуттук курамасын 2026 жылдагы дүйнө чемпиондугуна жолдомо алышы менен куттуктады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, ал Туркиянын Анталия шаарында өткөн жолдоштук беттешке катышып, анда Иран курамасы Коста-Риканы 5-0 эсебинде ири жеңиш менен уткан. Инфантино оюндан кийин футболчулар жана машыктыруучулар Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Штабы менен жолугуп, аларга ийгилик каалаган. ФИФА башчысы өз билдирүүсүндө Иран курамасы миллиондогон күйөрмандарга сыймык тартуулаганын белгилеп, оюнчуларды дүйнөлүк аренада адамгерчилик жана биримдик тууралуу позитивдүү билдирүү жеткирүүгө чакырды. Ошондой эле ал улуттук курама үчүн ойноо чоң жоопкерчилик экенин баса белгилеп, футболчуларды өз элинин кыялдарын ишке ашырууга шыктандырды. Учак туманга карабай конуп. Манас аэропортундагы жаңы система ийгиликтүү иштеп жатат. Манас эл аралык аэропортунда эми учактар туман каптап, көрүү начар болгон шарттарда коопсуз конуп уча алышат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасы билдирип, КАТ-3 система ийгиликтүү иштеп жатканын белгиледи. Мекеменин жетекчилиги Манасбек Самидинов белгилегендей, бул жөн гана техникалык жаңылануу эмес, өлкөнүн авиация тармагын өнүктүрүүдөгү маанилүү этап болуп саналат. Мурда көрүүнү белгиленген минимумдан төмөндөп кеткенде, учактар экинчи айлампага кетүүгө же каттамды байышка аэропортко бурууга аргасыз болушчу. Бул жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратып, авиакомпаниялардын чыгымдарын көбөйтүп, каттамдардын туруктуулугун төмөндөтчү. Бүгүнкү күндө КАТ-3 системанын аркасында аэропорт татаал аба ырайында да учактарды кабыл алып, жөнөтө алат деп билдирген ал.
Жеңишбек Токторбаев ички иштер министрлигинде сурак берип жатканы айтылууда. Ош шаарынын мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев ички иштер министрлигине чакырылганын, бир катар маалымат каражаттары өз дуплактарына таянып жазып чыгышты. Ал кечээ күнү да ички иштер министрлигинде сурак берип кеткени айтылган. Анын сурак беришинин так себеби азырынча белгисиз. Ички иштер министрлиги бул боюнча расмий маалымат бере элек. Социалдык тармактарда ал Ош шаарын жетектеп турганда мэрия 12 миллиард сом карыз болгону, ишкерлер акчаларын ала алышпай жатышканы тууралуу маалыматтар чыккан.